Majdal Шамстын көчөлөрүндө табыттар биринин артынан экинчиси келип жатты. Шаардыктар кайгыга батып, эмне болуп кетер экен деп кооптонуп турушат. Алар бир нече айдан бери жаңжалдан коркуп келишкени менен балдарынан айрылып каларын ойлошкон эмес. Балдардын баары ушул футбол таласында набыт болду. Трагедия канчалык тез болуп кеткенин элестетип көрүңүз. Бир нече көз ирмем деле оюн таласынын тосмосу талкаланып, буюм тайымдар жана балдардын сөөгү чачырап кеткен. Бул жерге ракета түшүп, тосмону талкалаардан 2 секунда мурда сирена жаңырганын айтышты. Эми караңыз, стадиондон бир нече метр ыракта эле бомбадан коргоочу жертөлө жайгашкан. Оюн таласындагылар четте велосипед, самокат тээп жүргөндөр реакция кылууга үлгүрүшкөн эмес. Өкмөт өкүлдөрү көңүл айтууга келген учурда элдин маанайы өзгөрдү. Жада калса форма кийген киши дагы ачууланып жатты. Алар бизди 10 айдан бери бомбалап атышат. Балдарым күндү ыйлашат деп кыйкырды. Былтыр октябрдан бери Хезболла менен Израиль бири-бирин аткылап келгендиктен эл жаңжал токтосо экен дейт. Израилдин радикал каржы министри келгенде кээ бирлери өкмөттү силер дагы катуу жооп бербейсиңерби дешти. Башкалар ага каршылыгын билдирди. Бирөө криминалдар жоголгула деп айтты. Өкмөт азырынча ага кандай жооп берүүнү чечелек. Армия болсо буйрукту гана күтүп турганын айтат. Биз даярбыз. Бир нече апта, жада калса бир нече айдан бери даярдык көрүп келдик. Даярдык иштерин уланта беребиз. Күн сайын дагы да көбүрөөк даярданып жатабыз. Анткени менен 1967-жылы Сириядан тартып алынган бул друздар жашаган шаарчада андай кептер тынчстанууну жаратууда. Эмне болор экен деп кооптонуп турам. Кечээ болор иш болду. Бирок эми согушту танып кетсе эмне болот? Толук масштабтагы согушка айланып кетсечи? Андай болсо оор болот. Баардык тараптан тең көптөгөн адамдар өлүп кетет. Милашан 10 жашта болчу. Ал курмандыктардын эң кичинекейи болуп калды. Анын туугандары Милашандан күтүүсүз айрылганына кайгырып отурушат. Аны баары жакшы көрчү. Анын үй бүлөсү согуш ушуну менен токтошу керектигин айтууда.